Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин депозиттик эсеби жок. КСДПдан билдиришкендей 1-май райондук соту коммерциялык банктарда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнүн депозиттик эсептери жана кутучалары боюнча документтерди алдын ала кабарлабай туруп ачууга макулдук берди. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында, мурунку президенттин жеке өзүнүн депозиттик эсеби, ал тургай банктык кутусу да жок. Үй бүлө мүчөлөрүнөн эч ким кутуларды ижарага алып пайдаланбайт. Банкта бир гана Раиса Атамбаеванын депозиттик эсеби болсо, ага да арест коюлган. Сот тиешелүү чечим кабыл алган адамдардын тизмесин бүт туугандарынын чөйрөсү болуп чыкты. Тизме ушунчалык одоно түзүлгөндүктөн анда Раиса Атамбаеванын маркум агасы да бар болуп чыкты, деди расмий өкүл. Тизмеде экс-президентке эч кандай тууганчылыгы жок УКМКнын 9-башкармалыгынын мурунку башчысы Дамир Мусакеев дагы бар. Бизге маалым болгондо эч кандай депозиттик эсеби, банктык кутусу да болгон эмес, деп кошумчалады ал. 25-июнда Бишкек шаарындагы Максим Горький атындагы эс алуу жайында мигрант үнү аталышындагы акция өтөт. Бул тууралуу Замандаш партиясынан билдиришти. Буга чейин мигранттар эмгектенип жүргөн жеринен гана маселелерди көтөрүп келишсе, биринчи жолу өз мекенинен да үн катышмакчы. Анда мигранттарды кызыктырган маселелер талкууга алынат, деп айтылат маалыматта. Иш-чара Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Ош областына караштуу Кара Суу районунда Ош-Папан Кожокелен унаа жолунун 30-чакырымында Кара Буура дарыясына унаа кулап 3 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда дарыяга кулаган Жигули үлгүсүндөгү унаада 1976-жылы туулган СМ, 1986-жылы туулган жана 2009-жылы туулган жарандар болгон. Кечээ унааны суудан чыгаруу үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 3 куткаруучу, 7 суучул, Папан айыл аймагынан 1 экскаватор, 1 кран тартылган. Каза болгондордун сөөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди, деп айтылат маалыматта.